негизинен болгон окуяга негизделип жазылды. Мындайча айтканда ыр эмес, ый бул. Эле кыйын болду. Тартуу ишинде баягы дагы бир тоскоол болгон жери ушу. Той ырчысы болгум келбейт. Чындык эле. Ошол жакка кетип калганыма байланыштуу өздөрү бүтүрүштү. Мындай акыркы учурда аябай эле баркы кетип калды. Бул чындык. Мындайча айтканда баягы любительский деп коет. Саламатчылык, кош келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу Кош ТВ телеканалынын жалпы көрөрмандары. Кутман ушуга кечиңиздер менен. Жалпы эле ушу сиздердин телеканалдын көрөрмандары, жанкүйөрлөрү, көрөрмандарына жалпы ысык салам. Мени сүйө алсаң, бактым деп мени тандасаң. Булардын жаралуу тарыхы 2017-2018 жылга барып такалат. Ырларым негизинен көпчүлүгү эле мурда жазылган ырлар, сөз обону. Шартка байланыштуу ушундай кечигип жазып, жаздырып, чыгарып, иштеп чыкканга туура келди. 2018 жылдын башында ушто мыкты аранжировщик агабыз бар, Ринат Кадыров деген. Ошол агабыз менен кеңешип, ошолордо иштеп чыктык. Кечир деп кайрылып келбей, жараланган жүрөктү эзбе. Сөз обону өзүмө таандык. Жалпы эле ырларым сөз обону өзүмө таандык болот. Кечиккен махабатым деп мындай эле айтайын, жалпысынан ырларым көп, чындыгында. Сөз обону даяр ырларым көп. Мындай кандай илхам келип калганда ушундай жазып койгон учурларым көп да. Ошондой эле бир илхам келип калып жазып калган болушум керек. Эч кандай деле себеби жок негизинен. Ырдын жаралышыначы. Ар бир эле обончунун, мен обончумун деп айта албайм, бирок ошончо да обон жазып жүрөм. Обончунун ар кандай немеси бар да өзүчө. Илхам ар кандай келет эмес. Меники негедир билбейм, баягы биринчи припев кайрма келет. Мындай биринчи башкалар сөзү же сөзүнүн үстүнө обон жазылып, анан үстүнө сөз жазат экен. Менде андай нерсе жок. Припев кайрма ошол бир учурда келет. Студияга барганда ошо аранжировщик агабыз менен кеңешип олтуруп, ырларды карап, кайсысын жазып чыгарсак мындай элге өтүмдүү, сиңимдүү, угумдуу болот деп туруп, анан ошондой эле тандалып калган ыр бул. Жол карап сагынган кезде кайда элең сен, кайда элең. Негизи башында бул ырдын темасы башкача болуп чыккан. Ошо алгач ырды аранжировкасын, голосун жаздырып бүтүп радиолорго бергенде кечиккен махабатым деген темада жазылып чыккан бул ыр. Ошол Эл ФМден жалпы угармандардын эсинде болсо керек, кечиккен махабатым деген аталышта чыгып жүргөн. Не болмок деп өзгөрткөнүбүз ушул клипке байланыштуу болуп калды. Ошо Москва жергесинен келген мезгилде ушу жакын агаларыбыздын бири Белек Култаев деген мыкты тамада, мыкты инсан. Ошол инсандын сунушу менен клип баштап калдык. Ушу 2019 жылдын башында башталды. Москва жергесинен келип анан ошол Белек Култаев деген агабыздын жардамы менен, сунушу менен клипти баштадык. Эмир Исманалиев деген агабыз тартып берди клипти. Ал агабыздын дагы биринчи эмгеги. Мындайча айтканда жалпыбыздын биринчи эмгегибиз болду. Клип жаатында да. Клиптеги идея клиптин коюучу, сүрөтчү, постановщиги Сүйүн Жоробаев деген агабызга таандык. Ошол агабыздын
сунушу менен ушул сюжетте иштедик. Жалпысынан сценарийде ошол түзүп берди. Ушундай болот деп. Не болмок мени сүйө алсаң, бактым деп мени тандасаң. Кыргызстан баягы жаңыдан бутуна туруп өз алдынча болуп келе жаткан учурдагы Кыргызстандагы ошол мындайча айтканда башаламандык, баягы бизнес басып алуулар, ушундай учурлар болгон бизде, өлкөбүздө. Ошол учурдагы бир үй бүлөнүн тагдырын чагылдырып бердик. Бул негизинен болгон окуяга негизделип жазылды. Ким экенин айтпай эле коеюн, бирок ошо болгон нерсени ушундай сүрөттөп бергенге аракет кылдык. Ошо бир адамдын тагдырын клип менен чагылдырып берүүгө жетиштик. Мен эң чоң утуш катары ушуну эсептейм. Сезим калды өчпөй көңүлдөн, сени көрбөй өтсөм өмүрдөн. Каражат жагын ашыктабай эле коеюн, бирок жакшы эле. Жалпы ошо агаларым колдоосу менен тартылды. Мындай официальный клипмейкерлер менен иштешпегендиктен бул жерде болгону баягы расходуна деп коет. Ал жак бул жагына жүгүргөнгө кичине акча короттум, ачыгы. Чарчадым, мынча чарчадым, эми барына. Кыйынчылыктар аябай көп болду. Чындыгында бардыгыбыз актерлор, эми ал жерде Белек агабыздан башкасы көп эле жаңы биринчи жолу роль жаратышты. Анан бизге деле кыйын болду. Тартуу ишинде баягы дагы бир тоскоол болгон жери ушу аба ырайынын күңүрт болуп баягы ачылбай койгону болду. Клип тартуу тобунда 2 күн болдум өзүм. Калган күндөрүм мен Тилекке каршы Баткен жергесинде гастролдо болдум 15 күн. Ошол жака кетип калганыма байланыштуу өздөрү бүтүрүштү. Тартуу иштеринде Тилекке каршы мен боло албай калдым. Ошо 1-2 күндүк тартуу ишине катышып, клиптин аябай эле мындайча айтканда түйшүгүн оор экенин сездим. Мен өзүм жеке кыйынчылык сезген жокмун. Бирок ошол тартуу иштеринде жүргөн, тартып аткан адамдарга кыйын болгонун сездим. Ошо ар бир деталине чейин басым жасап аябай кылдаттык менен тартканга аракет кылып атышты. Бир эле кадрды бир канча жолу алат экен дегендей. Кызды кастинг менен тандадык. Негизинен мен ойлойм, кимге жагат, кимге жакпайт, бирок менин оюм боюнча кыз өзүнүн ролунда жакшы эле ойноду. Биздин ошо немебиз боюнча, оюбуз боюнча, идея боюнча негизи кыз баягы клипте чагылдырылгандай, мындайча айтканда бир эле учурда татынакай кыз болуш керек, ошол эле учурда баягы мерез болуш керек. Баягы мындайча айтканда жүрөгүндө дагы бар адамдын образын берди. Мени сүйө алсаң, бактым деп мени тандасаң, кечиктиң эми кечирбем сени, сөздөрүң жалган. Баш каармандагы адамды мен өзүм тандагам. Өзү каршы болду биринчи. Белек аке каршы болду, бирок мен мындайча айтканда тартылууга сурандым да. Мен баштан эле мурдатан ошо оюм бар болчу. Ушул адамды клибиме тартам депчи. Башында айтып өттүм, эч кандай гонорар, мындай нерселер болгон жок биздин клипте. Мындайча айтканда бардык командам мени колдой беретин да, иштеп беришти. Кайделең
ырыбыз өзү мындай острый, кайгылуу, аябай. Мындайча айтканда ыр эмес, ый бул. Анан менимче ал жерде жалтырап, жултурап кийинип ырдашым туура эмес болуп калат. Ошон үчүн атайын ошондой кадр алдык. Өз ойлор болду. 3 фон болот деген, 4 фон болот деген, тоого чыгабыз деген. Жалтырак, жултурак мындайча айтканда нерселерди колдонгон жокпуз. Себеп жашоодо кудай эле кылып берели дедик. Эч мындай жалтырак, жултуракты каалаган жокмун, чынын айтыш керек. Анан өзүмдүн формамда деле негизинен мындай жалтырап чыгып, андый ырдасам деле болмок, бирок ошол нерсени кылган жокпуз. Кечирбейм сени, сөздөрүң жалган. Көп сындар менин кийимиме болду. Анан ошо турган жериң бир эле жерде турурдап коюпсуң. Ошону өзгөрсөң болмок экен, ушундай деген сындар болду. Бирок чындыгы ойлондум. Кийим өзгөртпөсөм дагы фонду алмаштырсам болмок экен, 1-2 жеринде деп. Бирок баягы сюжет немесе сюжет узун болгон үчүн, окуя узун болгон үчүн биз бардыгын клипте батырууга туура келди. Ыр өзү 4 минута 44 секундалык ыр. Ошонун ичине бардыгын батырыш дагы бул мындайча айтканда чоң иш болду да. Баягы көрөрмандарга түшүнүктүү кылып чалдырып бериш да чоң иш болду. Ошон үчүн мен өзүм баягы вокалым, өзүм туруп ырдаган жерлеримди клипте ашып барса 4 же 5 жерден көрүүгө болот. Анда дагы 1-2 секундалык ушундай. Клиптин башкалардан уккан жакшы сөздөр дагы, өзүмдүн оюм боюнча дагы бул биринчи учурда идеясы жакшы болду, менимче. Сюжеттин, клиптин жалпы идеясы жакшы болду. Эми кемчиликтери болду, бирок жалпысынан клиптин идеясы мага дагы, анан башкалардын айтуусу боюнча дагы жакшы болгон. Мен мындайча айтканда баягы любительский деп коет. Ошондой чыгармачылыктагы ошондой адаммын деп ойлойм өзүмө. Мындай чыгармачылыкка биротоло баш отум менен кирген жокмун. Кирүүгө мүмкүнчүлүк да болду. Азыр деле бар. Бирок кирбедим. Бирок ойлойм, буюрса дагы да ушу менен токтоп калбай, дагы бир аз иштейм деген ойлорум бар. Жанчылар Шоу бизнес деп коелучу. Шу айрыкча шу ырчылык тармагы мындай акыркы учурда аябай эле баркы кетип калды. Бул чындык. Мындайча айтканда азыркы акыркы учурларда баягы көбүнчө тойго басым жасалып калды. Менин ырларым, чыгармачылыгым баягы негизинен той стилине көп басым жасабайм. Шаңдуу ырларым мындайча айтканда жок койсо, жазсам болот, бирок көп басым жасабайм, жазбайм. Ошол себептүү баягы азыр мындайча айтканда чыгармачылык, ырчылыктын эң эле өзөгүн түзгөн нерсе той болуп калды. Той ырчысы болгум келбейт, чындык эле бул нерсе. Ошого бир аз кетенчиктеп турам. Кире албай турам. Чындыгы. Бирок каражатым деле бар. Эгер кирсем болот.